Роза Айтматова апаны үйүнөн алып ата бейитке бардык. Алдын ала сүйлөшкөнбүз. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына атасы Төрөкул Айтматовдун тагдыры кандай таасир тийгизгенин сөз кылабыз деп. Коргоо министрлигинин ордунда бир кабаттуу имарат бар болчу, ошол НКВД экен. Келдик, кирдик. Бир 10 мүнөттөн кийин апам чыкты. Колуна 2 кагаз кармап. Бирөө өлгөндөн кийин реабилитация болгондугу жөнүндө, экинчиси өлгөндүгү жөнүндө күбөлүк. Ошол күбөлүктөгү 2 пункт тимиле көз алдымда да дайыма. Мындай деп жазылып турат. Причина смерти, анан неизвестна деп жазып коюптур. Место смерти неизвестно. Ошо мен 20 жыл күткөн баары жыйынтыгы ошол 2 кагаз менен бүттү. Анан түңүлүп калганбыз да, ордун жаткан жерин таппайбыз деп. Айтматовдор үй бүлөсүнүн тагдыры көп кыргыз үй бүлөлөрүнүн тагдыры сыяктуу. Туура. Анан бир ушул Айтматовдун жашоосунда ушундай окуя болгону өтө бир башкача сезилет да. Күткөн издеген ата акыры табылып бергени. Ошол таң калыштуу. Абдан издегенде неме таба албай, айласы кеткенде жанагы Саманчынын жолундагы айтып атпайбы, мен сага неме эстелик орното албайм, анткени өлгөн жериңди, көмүлгөн жериңди билбейм деп. Анан мен атам менен минтип учурашагам келгенде. Юсуп Абдрахманов чыгармаларынын көбүндө бир атасына куса болуп сагынган балдардын образы көп го. Ошол эле Ак кемедеги бала же Кылым карыттар бир күндөгү балдар, эми ошонун баарын өзүнүн башынан өткөн да, өзү сагынган атасын. Атасы менен ошо бала кезинде, кичинекей бала кезинде атасы менен болгон байланышы абдан жакшы болгон да, өзүнүн эскерүүсүнө караганда дагы. Мына сиз жанагыдан бери маегибизде мен Төрөкул таануучумун деп айтпадыңызбы? Ал эми Төрөкулду ата катары сиздин кабылдооңузда, образын түзүүдө Чыңгыз Айтматовдун дагы ролу болсо керек. Атабыздан Чыңгыз ошо 9 жашында калыптыр, Илгиз 6 жашында калыптыр, эжем билбей калыптыр 3 жашында. Мен 5 айлык кезим экен. Ошо бир туугандардын арасынан атабыздын образын сактап калган эле Чыңгыз болду. Чыңгыздын айткандары, папам мени тияка алып барды эле, буяка алып барды эле, киного бардым эле папам менен, тиги бу деп айткандары эсимде. Ошонун баары анан кийин бир образ түздү да. Бул кишилерди эскерүүгө мүмкүнчүлүк түзгөнүңөргө силерге рахмат. Мен баары бир эскерем, баары бир бул качан да болсо ойлоном.